Бюрократиялык тоскоолдуктар, негизсиз текшерүүлөр Бишкектеги такси кызматынын биринин ишине кайсы бир деңгээлде залакасын тийгизип келген. 2 жылдан бери тейлөө жаатында иштеген компания быйыл унаалардын санын көбөйтүп, ишмердүүлүгүн кеңейтүүнү пландоодо. Ал эми ишкерлерди текшерүүгө вактылуу тыюу салынышы ишти илгерилетүүгө шарт түзөт дейт такси кызматынын өкүлү. Биз ачылганыбызга 2 жылдын жүзү болгон болду. Ошо биринчи жыл дегенде көп кыйынчылыктар болуп атты. Жетекчилигибиз тараптан ошо ар кайсы инстанцияларга чуркап, кагаздарды бүтүргөнгө көп убакыт талап кылынчу. Азыр эми Кудайым буюрса, ошо келаткан жылы аябай көптөгөн жеңилдиктер болот окшойт деп ишенебиз. Эми текшерүүлөр болбосо, ошонун баары өнүп өскөнгө чоң салым болот. Адистердин айтымында ишкерлерден акыркы убактарда негизсиз текшерүүлөр боюнча даттануулар көп келип түшүүдө. Укук коргоо, салык жана көзөмөлдөөчү органдардын көп сандаган текшерүүлөрү айрым учурда ыйгарым укуктарынан аша чабуусу ишкерлик чөйрөнүн ишине тоскоол болуп келет. Андыктан мораторий боюнча жарлык өз убагында кабыл алынганын айтышат. Жарлык иш жүзүндө дагы иштеп кетсе экен деп атабыз. Себеби көп жерде биз айтып атканыбыздай, ишкерлер кабинеттерди аралап, же болбосо ошол текшерүүчү органдардын суроолоруна жооп берип отурбай, ишин жасашы керек деп атабыз да. Себеби бир күн ошол иш калып калса, демек ошол бир күндүк товарлары чыкпай калат, бир күндүк кызматтар көрсөтүлбөй калат дагы, биздин ички дүң продукциябыз ошого жараша түшүп калат да. Ар бир ишкердин чыгарып аткан продукциясы бул түздөн түз биздин жылдык, биздин экономиканын продукту болуп эсептелинет да. Ишкерлерди текшерүүгө вактылуу тыюу салган документтин негизги максаты бизнес чөйрөнү мамлекет тараптан колдоо экендигин президент Садыр Жапаров соц тармактагы билдирүүсүндө жазган. Эгерде кызмат адамдары жасалма, уюштурма арыздар менен ишкерлерге текшерүүгө келе турган болсо, алар мамлекет башчысына да кайрыла алышат. Ишкерлерди текшерүүгө вактылуу тыюу салуу боюнча жарлыкка кол койдум. Жарлыкка ылайык ушул жылдын 31-декабрына чейин ишкердик субъекттерде бизнес чөйрөнү мамлекеттик органдар тарабынан текшерүү иштери болбойт. Кылмыш иши козголгон ишканалардан сырткары. Бул чара бизнес чөйрөсүнүн экономикалык иштерин турукташтыруу жана бизнес чөйрөсүн мамлекет тараптан колдоо максатында болуп жаткан айла. Кызмат адамдары негизсиз экономикалык кылмышы аныкталбай туруп эле ишкерлерге текшерүүгө келген болсо, президенттин администрациясы аркылуу мага кайрылсаңыздар болот. Сөзсүз чара көрөбүз. Орто жана чакан ишкерлик өлкө экономикасынын локомотиви. Анын ичинде жеңил өнөр жайы, айыл чарба, туризм жана тейлөө тармагы бар. Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчисинин айтымында, өткөн жылы айыл чарбасын каржылоо программасы боюнча каражат алгандарды орунсуз текшерүү көп болгон. Айыл чарба тармагында каржылоо программасы менен алынган ишкерлерге дагы баягы атайын следственный мероприятиялар болду деп эме кылышты. Экинчиси болсо жанагы чоң суммада салыктарды начислять этип ошого даттануулар болду. Үчүнчүсү болсо бул жанагы башка инстанция мамлекеттер тараптан ошол эле жанагы свет болобу жана башка мындай төлөмдөр болобу, мындай негизсиз бизге мындай кайрылуулар болгон. Ал арада Соода өнөр жай палатасы ишкерлерди мамлекеттик органдар тарабынан мыйзамсыз текшерүүлөргө даттануулары үчүн ишеним телефонун сунуштады. Бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү 0312 611 474 жана 0312 901 520 номерлери аркылуу арыздарын айта алышат. Белгилей кетсек, мораторий 2024 жылдын 31 декабрына чейин созулат. Автандил Бактыбеков, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.